комплекстик билим берүү циклы болуп эсептелет. Жалпы билим берүү циклында эми биз 2022 жылы Ош мамлекеттик университетине өзгөчө макам берилгенден тартып, өз алдынча белгиленген билим берүү стандарттарынын жана талаптарынын негизинде жогорку кесиптик жана жогорку окуу жайлардан кийинки билим берүүнүн программаларын ишке ашырууга укук берилген. Ага ылайык окуу жайда структура жетекчилердин профессордук окутуучулук курамдын катышуусунда жыйын уюштурулду. Мында 2024-2025 окуу жылына улуттук жана жалпы адамзаттык баалуулуктар багыты, soft skills көндүмдөр, STEM жана тилдик коммуникативдик өнүмдөр сабактарын киргизүү боюнча маселелер каралды. Кыргыз тарыхы жана географиясы сабактарын киргизүү, Ош мунун окуу усулдук бирикмесинин структурасы жыйындын катышуучуларына тааныштырылды. Тиешелүү адистиктерге жаңылануу жөнүндө сунуштар айтылып, катышуучулар арасында талкууга коюлуп, педагогикалык багыттар, базалык окуу пландар боюнча орто кесиптик билим берүү программаларынын базасы тааныштырылды. Биздин университетте бүгүнкү күндө окуу процессинин уюштурулушуна мазмундук жактан жооп бере турган окуу усулдук бирикме деген бир уюм түзүлгөн. Окуу усулдук бирикме эми билим берүү программаларын ишке ашырууда, студенттерди даярдоодо жалпы мазмундук маселелердин баарын ушул уюм чечип берет. Эми ушул маселелердин алкагында көп жоболор кабыл алынды, жаңы системалар киргизилди. Ошолордун бири билим берүү программаларынын стандарттарынын макети. Мээрим Айтмаматова, Баяман Кенжебай уулу, Ош жаңылыктары.